Салам достор, сиз Германияда кесиптик окуу, башкача айтканда Berufs Ausbildung боюнча кыскача маалымат алгыңыз келсе, анда сиз биздер менен болуңуздар. Көгөз жаман IT Community жана Перизат сүйүндүк кызы сиздерге Германиядагы Berufs Ausbildung боюнча кыскача маалымат бермекчи. Кесиптик Ausbildung бул сиз жана Германиянын бир кесиптик ишканасы менен түзүлгөн келишим боюнча окуу болуп эсептелинет. Германияда кесиптик Ausbildung'дун 330 ашык түрү бар. Ал оор өнөр жайларда, өндүрүштүк ишканаларда, ооруканаларда, мектептерде, супермаркеттерде, бала бакчаларда жана башка ушул сыяктуу мекемелерде талап кылынат. Кесиптик Ausbildung'да сиздин милдетиңиз сиз ишканада жана окуу жайда сиз кызыккан кесипти 3 жыл окуп үйрөнүү жана эмгектенүү. Ийгиликтүү Ausbildung сизди бир кесиптин ээси кылат. Мисалы, повар, IT администратор, адвокаттын жардамчысы, медсестра, бала бакча жана башка ушул сыяктуу кесиптер. Ал эми сизди Германиядагы Ausbildung'га кантип тапшырам деген суроо кызыктырса, анда сиз биринчиден Германияга улуттук визасы менен келишиңиз керек, Германияда болушуңуз керек, немец тилин B1 жана B2 деңгээлинде жакшы билүүңүз керек. Ошондой эле Arbeitsagentur сайтына кирип, өзүңүз кызыккан Ausbildung боюнча кыскача маалыматтарды алсаңыз болот. Ал эми ошол жерде ар бир Ausbildung'га жараша кайсы документтер керек экендиги жазылган. Planet Berufe сайтына кирип, Ausbildung боюнча видеолорду көрсөңүз болот. Эң негизгиси өзүңүзгө ишениңиз. Качан сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, игилик сиздин колуңузда. Сизге дагы эле маалыматтар жетишпей, кыжаалат болуп жатсаңыз, анда жаныңыздагы Arbeitsagentur für Arbeit офисине кайрылып, маалыматтарды алыңыз. Качан сиз алар менен сүйлөшкөндө, өзүңүзгө кайсы Ausbildung туура келерин алар сизге айтып беришет, туура багыт көрсөтүшөт жана так маалымат беришет. Ал эми сизди IT багытындагы Ausbildung кызыктырып жатса, анда сиз биздер менен болуңуздар, жакын арадагы видеолорду бизден күтүңүздөр. Ага чейин биз сиздер менен коштошмокчубуз. Көрүшкөнчө.